Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде сиздер менен кайрадан кечки Бишкек көрсөтүүсү кызматыңыздарда мен Ганиет Чыргалбеков. Жана ошондой эле бүгүнкү студиябыздын коногу өзүңүздөр билгендей эле буга чейин дагы биздин телекөрүүчүлөр интернет аркылуу сурангандар ушунчалык көп болчу. Анан бүгүн атайын убактысын бөлүп дегендей сиздер үчүн сиздер менен чогуу биргеликте маек куруп берем деп келген учуру, тактап айтканда кыргызга өзүнүн салымын кошкон кыргыздын патриот мырзаларынын бири жана ошондой эле кыргыз футболунда дагы өзүнүн чоң орду бар, ошол кыргыз футболунун алдын көздөй жүгүртүп келе жаткан мырза, өзүңүздөр толук билдиңиздер болуш керек. Коомдук ишмер Аскар Салымбеков бизде конокто. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Рахмат. Көрүүчүлөр ушунчалык сизди суранды эле дегендей эфирге келип берсинчи деди эле. Сизди эфирге келгениңиз жалпы кыргыз элин сыйлап келгениңиз деп түшүнөбүз. Анан коомдук ишмер катары айта турган болсок, сизди бир ийгиликтүү инсан катары жалпы кыргыз эли билет. Дароо эле ушул темада баштагым келип атат биринчи сөздү. Ийгиликтүү инсан болуу үчүн эң негизги адам өзү кандай сапатка ээ болуш керек? Ошондон кеп баштасаңыз, ийгилик сырыңыздан бөлүшсөңүз. Эми биринчиден силерге рахмат мени чакырганыңарга. Экинчиден бул кечки Бишкек деп атпайбы? Анан ушу өзүбүздүн борбору ушу Бишкектен баштасак деген да оюм бар да. Мен эми Бишкекке 1972-жылы мектепти бүткөндөн кийин окууга тапшырып, Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетине 72-жылы өтүп, 77-жылы бүтүп, ийгиликтүү ошол комсомол ошол тармагында эмгектенип, ошо өмүр баянымды ошондой жумуш комсомолдун жумушунан баштаганбыз да. Анан кийин мына 50 жылга жакындап калыптыр биз. Анан кийин кээ бирлер айтат, эми силер айылдан келгенсиңер дегендер да бар, эми кичек делечи. 50 жыл деле бир топ эме да, жарым кылым. Жарым кылым деген чоң эле мөөнөт. Анан ушу Бишкек шаарыбыз анда чаканыраак, бир 600 миңдик шаар эле. Анда кыргыз калкы өзүбүз астыкты түзчүбүз. Башка өлкөлөрдө, башка калктардын саны көп болчу. Орустар, украинецтер дегендей, татарлар, өзбек, казак дегендей. Анан кийин биз баягы өзүбүздүн шаарыбызда баягы азчылыкты түзчүбүз да. Анан ушул 50 жылдагы өзгөрүүлөрдү мынакей менин көз алдымда өтүп атат. Мына сенин аркаңда азыр баягы кечки Бишкек көрүнүп турбайбы? Баягы жарык, баягы свет көбөйдү, түнкү жарыктар көбөйдү. Түн ичинде да самолет менен өтүп баратканда баягы биздин Бишкекти уже билип калсак да, самолеттон көрүнүп калды. Мурун бир кездерде бизде тигил Дубайлардын үстүндө учканда, ошол Стамбулдун үстүнөн учканда баягы түнү айрыкча жанып күйүп турчу да. Анан азыр деле биз ошондой эмеге баратабыз. Бир кездерде баягы жаңы эгемендүүлүктү алганы биздин деле баягы караңгы күндөр болду. Аэропорттон Бишкекке келетканда деле караңгы, баягы көчөлөрүбүз дагы караңгы, свет жетишпей. Эми Кудайга шүгүр. Мынакей азыр бул тарабынан кечки Бишкегибиз, биздин борборубуз өзгөрүлгөндөн өзгөрүлүп баратат. Дагы бир мындай жакшы темптер менен болсо деген дагы ой кетет. Бирок эми азыркы мүмкүнчүлүктөрүбүзгө жараша өзүбүздүн өнүгүүбүздүн мамлекетибиз мынакей 28 жыл болгону калды. Көп башыбыздан өттү. 2 революция өтүп кетти башыбыздан. Ошол бир баягы кыйынчылыктар менен келатканыбыз белгилүү болуп атат. Айрыкча мына башка кошуна мамлекеттерге барганда көрүнүп атат да, ошол биздин баягы өнүгүү өсүшүбүз салыштырмалуу карашыбыз керек да. Биякта алдайган Кытай, тиякта Россия, Казакстан, мынакей Өзбекстан, Тажикстандар менен тең тайлашып келет деген азыр өзбектер мынакей жаңы президенти келип өтө мындай жана экономикасын либерализация жасап, ушундай бир өнүгүүсү күчөп баратканын сезип атабыз. Тажикстан мамлекетинин дагы мынакей өзү өнүгүп баратканын, Тажикстанда граждандык согушка анысына карабай дегендейчи.
Анан эми ушул шаарда иштеп, ушул эмгектенип келе атабыз, бала бакыралуу болдук дегендей. Эми ийгиликтин сыры бул эми баягы кичинекей баягы төрөлгөндөн баштап эле баягы япондуктар айтат турбайбы? Баланы ошо тиги апасынын курсагында жүргөндө эле ошо тарбия башталат экен. Бала бакчадан башталат экен. Мен Кудайга шүгүр жакшы тарбия алдым. Бала бакчага барбасам дагы ошол энатам ошол орус калкы менен биз кошуна болуп калдык да. Ошол бизге ушул ат башыга келишип, ошо тажрыйба станциясы деп, ошо мал чарбачылыкта, талаачылыкта, ошол өсүмдүктөрдү, жаңы асыл тукум породаларды алып келип ошондой тажрыйба станциясында иштеп калып, апам менен атам. Анан ошол орустун культурасын алып, орустун жанагындай бир жаш специалисттери келип, мектеп ачып, орус мектеп. Ошол мен орус мектепке барып, ошол билимди башынан ошо 1-класстан баштап китепке сугарылдык да, чын айтканда. Ошол 1-класстан баштап эле ошол китеп, апам ошол китепканага алып барып, китепке жаздыргысып, анан ошо китеп дүйнөсү алып кетти да. Өзүңдүн баягы өзүңдөн зависит эткен нерселер болгон. Андан кийин мугалимдериң кандай болот? Мугалимдер дагы бизге ошол мыкты мугалимдер окутту десек болот. Андан кийин ошол Россиянын баягы вуздарын бүтүп келген мугалимдер окутуп калды да бизди. Пограничниктердин жана чек арачылардын аялдары ошолор келип бизди окутту. Ошол жерден анан бир топ өзүңдөн көп зависит этет, ошол кайсы өзүңдүн баягы кызыккан нерселериң, ошол жаш кезде баягы маданият менен дагы, тиги спорт аркылуу дагы ошол философия, баягы приключениялардын баардыгын окуп билип ошол өзүбүзгө эмете баштадык, сиңире баштадык. Анан мектепте дагы баягы өзүңчө алып жүрүшүң керек да, баягы активдүү алып жүрсөң, жанагы коомдук иштерге кызыгып, ошо коомдук иштерди өзүң уюштуруп, кайсы тармагында болбосун, предметтик олимпиадалар болобу, же болбосо жанагы спорттук спартакиадалар болот, же болбосо жанагындай бир тематический вечерлерди өткөрүп, ошол жерден эле активдүү баягы катышып, пионер отряд деген бар болчу, пионерден дагы активдүү болуп, комсомолдон дагы активдүү болуп, комсомолго өтүп, анан ушундай өзүңдүн активный баягы позицияңды кармай баштасаң эле ошол бала бешиктен дейт го ошол. Ошол жактан эле анан кийин дагы өзүңдү көрсөтө баштасаң, жакшы окууну бүттүм, жакшы 5 менен бүттүм орус мектепти. Менин директорум да тарыхчы болчу мектептин. Аскар, сен тарыхка баргың деп ошо жол көрсөтүп, ошол путевканы берген киши ошо болгон да, тарых Акматалы Карыбеков деген. Ошол агайыбыз. Ошол жерден мен дипломат болоюн деген оюм бар болчу. Москвадагы МГИМО деп коет, Институт международных отношений. Ошо жака өтөйүн деген оюм бар болчу. Акыркы ушул 10-класста катуу ойлонот экенсиң да, каяка кандай өтсөм, кандай кийин специалист болсом дегенде. Ошо дипломат болоюн деген ой кеткен. Киши айтты, эми анан кийин мен бир эжем Москвада окучу эле, ошол эжем туура бир эме берди, кат жазышчу, сонда кат. Конверт менен Айнагүл эжеге ошол комсомольский мектепте окучу, высший комсомольский мектеп. Ушундай оюм бар эле, ушундай МГИМОго тапшырайын. Кандай десем, ал реальный баягы эмен жазып берди картинаны. Аскар, оюң жакшы экен, бирок бияктын бир орунга 20-30 кишиден болот дейт. Анан ал жерде баардыгы ошол баягы дипломаттын балдары, анан баягы партиянын жетекчилеринин балдары, ушундайлар өтүп кетет. Аяктан кийин 1-2 тилди жакшы билиш керек деп айтты да. Айрыкча англис тилди, баягы орус тилде билишиң керек деп айтты да.
Анан бизде анда английский тилди бир 9-10 класста келди, биз баягы начальный эле баягы этабында болуп калдык да. Анан ошо английский тилим анча эмес экенин түшүнүп, анан анда кой деген баягы эмени тормозду бастым да ошол жерде. Анан кийин жанагы дипломатты унутуп, анан историяга кеттик. Анткени агайыбыз айтты, сен баягы коомдук иштерге активдүү катышасың, уюштуруучусуң. Ушак эмеге тарых факультетинде бүткөндөрдү кийин ошол комсомольский линия менен, партийный линия менен кетип, баягы ушундай карьераны жасаса болот эле да. Анан ушакка өткүнүң, мугалим болосуңбу, же кийин дагы партия кызматкери болосуңбу дегендей нерсени айтты мага. Анан ошо киши менен айтканы менен ошо тарых факультетине өтүп кеттик. Университетте окудук. Эми тарых факультети башкаларга караганда, мединститут караганда, политехникалык институт караганда жеңилирээк болчу экен. Тарых деген билесиңер. Тарыхты окудук. 5 жыл аякта да баягы активдүү катышып жүрдүк. Ал жерден да жакшы баягы дипломду, кысыл дипломго бир эле 4 эме болуп калды, лишний болуп калды. Дагы бир мындай күлкүлүү нерсени айтып берейин. Эми азыр айтса болот. Акыркы экзаменди бердик, мамлекеттик государственный экзаменди берип, анан кийин айтып калышты, ошол жерде бир 4-үң бар экен, ошол эме кайра пересдавать этип койсо болот деди да. Анан акыркы экзаменде досторум келиптир. Достор баягы классташтар келет. Анан кийин чыккандан кийин бүттүк мынакей 5-курста, анан кийин шампандан бусушту. Анан кийин шампандан ичтик. Шампандан мен дагы ичтим дагы, анан кийин ичкенден эми баатыр болуп каласың да. Анан кийин анан декан айткан, ошо мен азыр уруксат бере албайм, аны проректор же ректор берет ошону кайра мамлекеттик экзаменден кийин депчи. Анан ичип алып, анан кийин кирдим баягы проректорго. Дух пайда болуп калды. Дух пайда болду. Анан кийин ичип алып кирдим, анан кийин айттым, ошо Балтабаев деген член Кор Академии педагогических наук СССР болчу киши. Ошондой член Кор академик. Кирип анан агай ушундай эле ушу уруксат берип коюңуз, 1/4 бар экен, ошо ашык болот, ошону тапшырсам кысыл диплом болот экен дедим да. Анан кийин мени карап туруп, балам, сен ичип алгансың го деди. Анан мен айттым, ичтим дедим. Чынымды айттым. Шампандан ичтим, мынакей бүттүк агай. Шампандан ичтим эле, анан кирдим деди. Баатыр болуп келген турбайсыңбы деди. Анан туура түшүнгөнүнө мен ыраазы болдум да. Анан ал киши мен жашырбай айтканыма дагы баа берип, анан кийин балам деди. Эми дейт, кысыл диплом болобу же көк диплом болобу, башың иштесе болбодубу дейт. Башың иштесе болбоду дейт. Анан кете берем, баягы кеч болуп калды. Баардык мугалимдердин баары тарады, жок деп, июндун аягы болчу. Анан макул деп, анан кийин ошо көк дипломду алдык. Көк дипломду алып, анан кийин менин ошо жубайым круглая отличница, стипендиантка, ленинская стипендиантка Гүлмира Сулаймановна. Анан ал экөөбүз анан калдык, шаарда калдык. Анан бизге комитет комсомолу эме берди, бизге путевка берди, мен горком комсомол инструктор бол деп. Анан ал жерге инструктор болду, 6 ай иштедим. 6 ай иштегенден кийин мен өзүм баягы спортту ушу 1-класстан баштап аябай жакшы көрүп калгам да. Бүт жанагы спортивный журналдарды, спортивный газеталарды бирөөнү калтырбай окучумун. 2 журнал келчү ат башыга. Спортивные игры деген, анан физкультура спорт. Ингенистер спорт. Жок, ошол эле 1 ошол эле класстан баштап 2 журнал келчү. Спортивные игры, физкультура спорт деген 2 журнал. Анан советский спорт деген газета келчү. Мага ошо киоскага, ошол киоскер аял калтырып койчу. Атам баягы тыйынын төлөп койчу айына. Мен барып, ошо кайтарып, ошол газеттер келгенде ошонун баарын окучумун да, бүт жатка өлчүмүн. Дүйнөдө кайсы спорт кандай болот деп. Анан кийин ойногонум, волейбол да ойнодум, футбол да ойнодум айылда. Лыжа да жарыштарына катыштык. Чуркадык, легкая атлетикага да катыштык деген ушундай жүрчүбүз да. Бирок баягы основной баягы футбол. Анткени көчө командасы 65-жылдык улгары топ деген баягы оюн башталды.
ар бир көчө командаларын түзүп алыпчы. Жеңүүчүлөр де Москвага деле кетишти. Анан биз дагы өзүбүздүн ошо 64-жылы биз ошол көчө командасын ошо Дордой деп түзгөнбүз. Ошо 64-жылы. 64-тө эле түзүлүп турду. 64 көчө командасы ошол Дордой деп. Анткени ошо жактан биздин 9 уулдун балдары атам ошол жерде көчүп келип, ошол жерге үй салып, анан тегерек чекесинен үй салына баштаганда шаардын тиги айылдын чекесинде Сас жакын болчу. Састын бир жери ушундай жанагы Уэмбли стадионундай түп-түз болчу да. Мына чөбү момчал кылып. Атайын жазалган. Атайын биягында ар кагып атат, суу. Биягында коюң жайылып атат. Биягында коюңду жакка айдайсың дагы бүт анан кийин футбол тепмей да. Таштарды эле коюп коймой. Биринчи таштарды коюп, анан кийин таштарды коюп койгондо чыр көп болот экен баягы. Кирген жок, анан тиги өйдө кетти, ылдый кетти деген чыр. Ызычу. Чабышып эле калчубуз да баягы кысыл чеке болуп элечи. Кирбеди деп эле. Анан кийин бара анан кийин жанагы эмени койдук. Тиги Атайын дарбазалардын баягы стойкаларын коюп, перекладинасын коюп, анан ойной баштадык. Ошондой эле түзүлүп, кийин базар ачып атканда дагы тиги учредителер менен сүйлөшүп кандай деп коебуз, анан кийин Дордой деп коебуз деп, анан кийин Дордой болуп калып атат. Ошондон кийин. Кийин ошондой болуп жүрүп, анан бир жигит келиптир баягы. Байке, мына сиз футболду жакшы көрөсүз, билебиз. Анан ушу 96-жылы келип Дордой деген команданы түзбөйлүбү деп, анан кийин башкаларды команда түзүш деген оңой иш эмеспи десем, жок, түзө баштайлы деп, анан өзүнүн базасында команда жана жаш балдарды ойното баштадык. Анан кийин ойнотуп биринчи орунга стремиться эткен жокпуз. 97-жылы 6-орунду алдык, анан 5-чи, анан кийин 4-чү болуп отуруп, анан кийин 2002-жылы, 2003-жылдары жана Борис Подкорытов деген Алгада тренер болуп, биздин тиги Алга командасында ойногон, кийин тренер болгон, Советтер Союзунун курама командасында ойногон Борис Петрович Подкорытов такси айдап жүрүптүр. Анда Петрович кел, биздин командага десем, жок, мен такси айдап жүрөйүнчү, мен больше зарабатываю дейт. Анан койду, анан алып келип, анан кишинен кийин аябай опытный тренер. Кайратта тренер болгон, Талдыкурганда тренер болгон, жанагы мен менен чогуу иштешкен Бердиев мененчи. Тиги Рубин Казаньда жүрөт да, азыр билесиз, туркмен өзү тренер. Анан кийин Курбан Бердиев. Ошолор менен чогуу иштешкен. Анан келип, анан кийин кеттик, анан мынакей азыр ошол 97 жыл түзүлгөнбүз. Мына ошондон бери 10 жолу чемпион болдук, 10 жолу кубокты алдык. Ошол Подкорытовдор менен көп баягы эмелерди жеттик баягы. Азиянын 2 жолу кубогун алдык. Кийин анан мынадыр Кристинин келди акыркы 2 жылда. Мындай тепкичтерди басып келе атабыз. Анан кийин ал Кристинин биздин баягы курама командабызды оңдоду. Айрыкча өзүбүздүн балдарга көңүл бурду да бул Кристинин. Биздин жаштарга, өзүбүздүн баягы өстүрүп аткан таланттарга, ошолорго көңүл буруп, мынакей акыркы январдагы жетишкендик ошондон болду. Анан мен жанагы сиз баягы баштадыңыз, ийгилик каяктан пайда болду. Ушу ийгилик мен ошо спорт аркылуу келди десем мен жаңылышпаймын. Ошо спорт ошол өзүм ушунчалык сүйгөнүм, ошол акыбети кайтты го ошол жараткандан. Бизнеске кандай болуп кайтты? Ошону айтып атпайсыз, ошо спорт аркылуу келгенин айтайын деп атам. Ал мен спорт комитетте иштеп калдым, ошо 86-жылы комсомолдон 86-жылы спортко келдим, шаардын спорт комитетине. Анан ал жактан көп мүмкүнчүлүк барып, мелдештер, чет элде болот экен да, чет мамлекеттерге. Ошол биздин балдар менен четке чыга баштадым. 86-жылы бул билесиңер, Советтер Союзу доорунун эң баягы расцвети. Брежнев, билесиңер да, развитой социализм деп. 80-жылы Олимпиада болуп өттү, андан кийин анан чет мамлекетке барсак эле башкача бүт барды. Эме деген соода тармагы, тейлөө тармагы бүт эле экен да, менчикте экен да.
менчик мына азыркы баягы биздин шаарыбыздын баягы мынакей Бишкек Фрунзедегидей биринчи этаждын баардыгы тейлөө, отелдер, гостиницалар, жана обменный пункттар, банктар, дүкөндөр бүт ушундай ал менчик экен. А биздики бияка келсек бүт баары эле мамлекеттики, баары эле полупустой, товарлар жок, дефицит, бүт баардыгы черный ходдор менен эптеп табат. Дүкөндөрдүн саны аябай аз, тейлөөнөр аз. Атыякта барсаң азыркы биздики күйүп атпайбы биринчи этаждар. Биз мына 79-жылы барып Грецияга барып оозубуз сачылып калган. Айлана ушу капитализм жөнүндө баягы критикалап аткан турбайбы депчи. Түм эле жаркырайт, мына баягы алтындары деле жаркырайт, берки фотоаппараттары деле, очкилери деле, кийимдери деле бүт баары жаркырайт. Ана мен ойлонуп калдым, кандай мындай болот депчи. Ошол ой кетпей калды, эмне үчүн бизде мындай? Аны өзүбүз баягы идеология да. Социализмдин идеологиясы мындай, коммунизмдин идеологиясы биз эле империалисттерди аш баратабыз дегендей да, капиталисттерди аш баратабыз деп. А бирок карасак, тиякта изобилие, бизде дефицит. Анан кийин анан сооданы, ушул соода аркылуу баягы көп нерсе болот экен деп ойлонуп жүрөм да. 90-жылы Италияга футболго эмеге бардык, дүйнөнүн чемпионатында. Одесса аркылуу барып анан кийин Италияда жүрүп анан эме менен жана лайнер, океанский лайнер менен кеме менен деңиздерди, жер ортолук деңиз, Кара деңиз, Дарданелл, Стамбулдан өтүп барат, оозубуз ачылып калды. Стамбулду көрүп алыпчы. Бүт баягы дүкөндөрүн көрдүк, тиги баарын көрдүк. Эле баягы жизнь кипит. А бизде болсо анан кандай деп анан салыштырмалуу келип Одессага келдик. Одессада ошондой аябай дүйнөдө дүңгүрөткөн эме бар болчу, базар. Дүйнө эмес, Советтер Союзунун. Ал жерде ушундай баягы порттон бүт баары келет, контрабандасы да келет, деңиз да келет, бүт баарын тапса болот ошол жерде. Анда аябай дефицит, жана американский джинсы деп коет, азыр джинсыларчы. Джинсы деген айланайын жок да, мынакей 250 доллар деп коелучу, 250 долларга 250 доллар, анда 1 рубль 60 эле эме болчу. Эме 1 рубльдун күчтүүсүн карасаң, 1 долларың биздин 60 эле тыйын болчу. Бизде ажы караса 60, а тигилердики 1 доллар. Ошондо 250 рубль, 300 рубльга сатышчу да. А биздин айлыктарыбыз мындай средний баардыгыбыздыкы 130-140 рубль болчу. А 250-гө ошо джинсаны тапканга баягы зор болгондор толтура болчу. Бүт баары жанагы бизде Морек жакта авиационный училищеде окуган араб өлкөлөрүнөн келишчү да. Анан атайыналар уже чемодан кылып ошо джинсыларды алып келчү. Анан ошол сатышчу да. Сатып баягы акчалы тапкандардын баары ошо джинсаны ошентип алчу. Аякты жайнап турат 7 доллардан, 10 доллардан джинсыларчы. Деги биз Грециядан барып көргөндө. Ушу Одессада да ошондой черный баягы рынок бар болчу да. Анан ошону көрүп, анан мен баягы эмеси жагып калды. Тиги кирген базарга ама тыйын төлөп кирет экен да. 50 тыйын да. Базарга киргенге эле. Анан биякта биздин Бишкекте ошондой аябай эме талчок деген бар болчу. Талчок жабылып, анан бирөө Ош базарында, Аламедин базарында, Орто Сай базарында баягы кийим саткандардын баары ошондой эме болуп калган да. Тияка кубалап, бияка кубалап элечи аларды. Бул базарга болбойт диги деп, анан эмне кыларым эле машина менен сатып. Анан мен ой кетти, бир ушундай чоң базар ачып, ошо талчок сыяктуу. Анан ушундай тыйын чогултуп кирип, биз дагы тыйын менен киргизсек дегендейчи. Ошол ой кетти да. Биринчи жолу, кайсы жыл ошондо? 90-жылы. Анан кийин келип бияка айтып, анан кийин ошол рынок сала алам экен. Аламедин базарында дагы ошо тегеректеги эл дагы аябай эметип, ызы-чуу болушуп, туалеттер айланып кетти да, жанагы короолоручу, үйлөрдүн короолоручу. Андан кийин анан ошол тиги жерди анан кийин ошо мэриядан таап, анан кийин ошол жака көчүрөлү деп анан мен спорт комитеттен анда азыр да айтып кетейин да, бир нерсени мындай күлкүлүү да азыркы карап. Анда Суталинов мэр болчу, анда мэрдин аты председатель горисполкома дечи. Азыркы мына Мурат Суталиновдун атасы генерал
Суталина ошол горсполкомдун председателі болчу. Мен ошо шаардын спорт комитетинин эмеси болчу, председателі. Анан келдим, ошол мен ошо дүйнөнүн чемпионатынан келгенден кийин анан эме жаздым да, арыз жаздым да, мен ошо которуңуз, мен спорттон кетейин деп. Карайт, Аскар, сен кандай дейт да баягы. Ойлонбойсуңбу дейт, жыл сайын 2-3 жолу эмеге барасың дейт, чет мамлекетке барасың дейт. Белдештер менен барасың, тияққа барасың, анан ушундай жумушту анан кийин ушул базарга алмаштырасың деп эле. Ойлончу деп кетирбейт, базарга тиги заявление кол койбой. Анан 3 күндөн кайра келдим. Мени кой бериңиз депчи. Ойлондум деп. Ойлондум деп. Анан кийин эми баягы ишеничине баягы ишенимдүү кадр болчумун да. Анан болуптур деп анан кийин кол коюп берди. Кол коюп берди, анан ошол жакынан кийин 7 декабрда 91-жылы анан кийин ага дейер баягы салып биртке баягы эмелер мындай морекиндей эмелер койгонбуз да, темирден лавкаларды койдук, 1000-2000 киши баткандай кылып. Боросу тегерегин тосуп 5 гектар эле болчу. Азыр Тордой базары 100 гектар. Тегерегиндеги мененчи. Ошо өсүп отуруп баягы эме жалаң эле Тордой базары эмес, ал жерде башка юридический лицолор да бар. Кербен бар, Аксу бар, Аберон деген ушундай баягы структуралар бар. Ошону менен эсептеп келгенде тегерегиндеги жанагы айылдарчы, Келечек айылы, Дордой айылдын баардыгы уже өзүнчө эме болуп калды, склад. Ар бир үй өзүнүн же склад, же болбосо дагы ошо базарды тейлеген инфраструктурага айланды да. Базар менен иштешпи? Эгер анын баарын кошсок, дагы 200 гектар болуп кетет болуш керек. Анан ошентип отуруп, анан кийин 2008-жылы ошол Дүйнөлүк банктын изилдөөсүндө ошолор келип отчетунда ошо Дордой базары дүйнөнүн эң баягы ири базарларынын ошол 10-на кирет экен деген тыянак жыйынтык чыгарып беришти да. Анан ошондой биз ошол жерге 90-жылы Союз таркап эмете баштаганда 91-жылы жаңы эгемендүү мамлекеттер пайда болгондо биз дагы пайда болдук да. Анан кийин бул жерден айтканда бар мындай бар. Нужное время, в нужный час дегендей эме болуп калдык да, баягы убагында ушу келип калганыбыз. Жанагы Союз таркап, завод фабрикалар жабылып, элде жумушсуздук баягы өмүр сүрүп атканда, анан ошондо өзүнчө бир мындай эме болду да, бир пар чыгарган жер болуп, ошол жерге келишип, өзүлөрүнүн баягы завод фабрикада чыгарып аткан айлыктарын ошол продукция менен берчү да. Чулочный фабрика эме берчү, носкилерин берчү, байпактарын берчү, тиги кээ бир заводдор жана отвертка жана бурама-сурама жана андай эмелерин идиш аяктарын менен берчү айлыктын ордуна бартер кылыпчы. Анан ошолордун анан кийин сатыш керек да. Анан кийин ошолор менен чыгышты. Ошолорду сатып анан кийин баягы жан сактай башташты. Анан ошентип анан көбөйүп анан жок, бул идиш аяк менен же болбосо жана отвертка менен андай көп узабайт экенсиң деп анан кийин баягы кийим менен анан кийин камсыз кылыш керек экен деп анан кийин биринчи ошо Эмират, Турцияларга, Индияларга чыгар. Анда Кытай анда өсүү айласын таппай жаңыдан баягы көтөрүлүп келаткан кеси болчу да. Кытай келип бизден алып кетчү жана көп нерселерди баягы Советтер Союзунан чыккан продукцияларды. Анан кийин анан баардыгын өздөштүргүсү бул Кытай кыйын экен да. Ар бир кандай баягы кийим чыгып атат, кандай продукция чыгып атат, бирөөнүн эмесин үлгүсүн алып кетип элечи. Анан уже эртеси Шанхайда же Гуанчжоудо чыгып атпадыбы. Тиги Италияда, кийин Италияда, Турцияда, тиги Францияда чыккан бүт продукциялардын баардыгын ошентип анан кийин Кытайда чыгара башташпады. Ал буяк жагынан аябай ошо Кытай эли ушунчалык предприимчивик экен. Ага биз эч ким теңеле албайт дүйнө жүзүндө азыр. Анан кийин ушинтип анан кийин базар көбөйгөндөн көбөйүп отуруп жанагындай результатка келдик. Эми биздин көрүүчүлөрдөн интернет аркылуу суроолор келген. Ошолорду өз арегине жеткирели. Бирок суроолор ушунчалык көп. Буюрса колдон келишинче азыр баардыгын тең өз арегине жеткирүүгө аракет кылабыз. Ар кандай суроолор келет. Биринчи суроо бул жерде Гүлгүнай деген замандаштан келген экен. Аскар байке саламатсызбы, ишиңизге ийгилик, эфирден көргөнүңүзгө өтө кубанычтабыз деп жазган экен. Интернетте канча убакыт коротосуз күнүнө дейт, учурда көтөргөн суткаңыздын маркасы деп жазган экен. Жөнөкөй суроолор. Менде 2 телефонум бар. Бирөө Samsung, бирөө iPhone. Ошо Samsung'ду бир
Москвалык менен партнер досум ушу Samsung жакшы, жанагы сүрөттү жакшы, яркий чыгарат жакшы деп. Сүрөткө көпчө селфи кыласызбы? Жок, анча жок. Ошо сүрөттүн эмеси сапаты аябай жакшы болот. Эгер тартсам Samsung'туку iPhone'га карап жакшы деп, ана ошо туулган күнүмө ошо Samsung берген, Москвалык досум. iPhone'ду өзүм алып, өзүм пользоваться этчүмүн. Анан Samsung'тун 2 эмеси бар экен, симкасы бар экен. Анан ошо Samsung менен эметем, запаста жана iPhone'ум бар. Анан кийин ал жерден эме интернетти ошо телефондон эле гаджет аркылуу приложенияларды карайм. Эми көбүнчөсү баягы жаңылыктарды карап алышым керек. Мурун азыр эми гезитте окулбай калбадыбы? Анан жаңылыктарды бизде болуп аткан жаңылыктар биринчи, экинчи Россияда болуп аткан, анан үчүнчү баягы дүйнөдө болуп аткан. Болжол менен канча убакыт коротосуз күнүнө? Эми болжол менен мен ойлойм, ушул суткасына бир эме кетет го, бир 2 саатча кетет го. Анткени ошол күндүз эртең менен анан кийин баягы Машинадан кетип атканда, машиналерден баягы кетип баратканда, анан кийин кечинде баягы жооп бериш керек. Кээ кезде баягы жумуш убагында жооп берип калган нерселер болот. Телефондун баягы звоноктор болот. Ошентип отуруп баягы ошол Samsung'тун баягы эртең мененки болгон зарядкасы кечинде уже түгөнөт. Кечкиде келип анан кийин баягы зарядкага сайып анан кийин эс алганы кетесиң дегендейчи. Samsung'тун заряддеп колгонуңуз менен өзүңүздүн зарядыңыз жөнүндө кеп кылгым келип атат. Өзүмдүн. Азыр мисалы бүгүн ишемби күн, мына ишемби күнгө карабай келип берип атасыз дегенде эртең командировкага кетем деп атасыз. Баягы сиздин күнүңүз баягы көбүнчө жолугушуулар менен, иштер менен, баягы иштерди үстүнөн карап ошомен өтөт болуш керек. Баягы жолдон кетип атып да телефон менен. Өзүңүзгө мындай эс алууга убакытты кайсы күндөрү коротосуз? Мен эми эс алуу күндөрүм 6-күн ишемби күнү ушул эмеден кийин эмеге түшкөдөр иштейсиң. Түшкөдөр иштейсиң. Мына бүгүн түшкөдөр иштедик. Эрденис Абдыжапаров менен. Ал жерде эксперттер чогулуп, Жусуп Абдырахманов деген тасманы Эрденис Абдыжапаров тартып атат. Анан ушу жакында премьерасы болот. Анан мен режиссерлорду тандап, сценаристтерди тандап, ошого Жусуп Абдырахмановдун тасмасына мен азыр спонсор болуп атам. Анан бир жакшы сапаттуу, бир жакшы тасма чыгаралы деп аракет жасап атабыз. Бүгүн ошол кинонун дагы бир акыркы эмесин көрдүк, вариантын көрүп, ал жерден талкуу болуп, анан ал жерден чыгып, анан кийин түштө дагы бир чыгармачыл топ менен жайында жанагы Номад театрында болучу иш-чараларды талкууладык. Андан кийин мынакей силерге келип отурам. Анан кечинде дагы 2 жанагы жаштар ишкер эмеси ассоциация жиянын балдары ошо чогуу насерден чыккандан ошол жака барам. Бул 6-чы ишемби күнү. Дем алыш күнү эми өзүңдүн бала чакаң менен тигил тоого чыгып, таза аба жутуп дегендей да, ошол 6-чы дем алыш күнү өзүңдүн баягы өзүңүзгө арнайсыз. Арнайып, ошондой арналат. Баягы эми ич-арада билесиң баягы достор бир жактан бир эмелер болуп калат, жакшылыгы болот, тигдей болот, мындай болот дегендей. Ошо ягына карайсың. Так калган күндөрү чын айтканда аябай напряженный эле да. Жакшы, кийинки Саадат деген замандашыбыз жазган экен. Саламатсыздарбы? Биз кечки Бишкекти Москвадан дайым көрөбүз дейт. Аскарбай кечин дагы эле келеби деген экен. Келди. Маңдайыбызда отурат. Байлар дагы кредит алат дейт. Сиз кредит алып көргөнсүзбү? Учурда кредит алып жүрөсүзбү деп сураган экен. Мынакей кредит алып, кредит менен жаметиш керек. Дүйнөнүн баардыгы баягы ошо эми өзүңдүн акчаңды дагы баягы эметиш керек, жумшаш керек. Баягы өзүңдүн баягы бизнесиңди өнүктүргөнгө, кеңейткенге дегенде бизнести өзүңдүн баягы каражаттарың түшкөнгө. Колуңан келсе, дүйнө жүзүнүн баардыгы эле баягы АКШ деле, мына Америка Кошмо Штаттары деле өзү баягы кредит алып баягы мамлекеттин муктаждыгына жумшайт. Россия деле, Кытай деле баягы кредит алып жашайт да. Бизнесмендер тем более алар дагы алышат. Мен өзүмдүн примеринде айтсам, мынакей Дордой плазаны биз мынакей Түрк банкынан кредит алып салдык. Ошо эми кредиттерди азыр берип атабыз. Азыр мынакей балыкчыда эт комбинатын салып атабыз.
Россия фондусунан ал жерден кредит алып, аны салып атабыз. Азыр да бир текстильный фабрика салалы деп атабыз. Дагы биз ошол текстильный фабриканы российский фонд колдоп беребиз деп атат. Ал жерден кредит алалы деп атабыз. Кредит алып жашаш керек. Бирок кредитти убагында төлөгөндөй болуп, өзүңдүн баягы ишиңди, баягы бизнес планыңды так, жакшы изилдеп, анализ жасагандан кийин канча кредит аласың, аны ошончолук ошол убагында кайтарып бере аласыңбы деген нерсени жакшы ойлонуш керек. Жети өлчөп, бир кечиш керек дегендей. Биздин көрүүчүлөрдүн арасында да суроо пайда болсо керек. Сиз кредит алып ушундай эт комбинаттарын ачып атам, ачабыз деп план коюп аткан экенсиз. Анан Глейген Дордой үйдү базары туруп, Аскар Салымбеков кредит алабы деген. Мен айтып атпаймынбы, биз деген эме канча деген адамдарга зарплата берип атабыз. Канча деген миллиондогон, например, футбольный клуб калечи мынакей. 97-жылдан бери, мына 2003-2005 жылдан бери биз $1 миллион ошо футбольный клуб кале мындай коротобуз да. Ал жерден баягы оюнчу сатып, же болбосо деген Кыргызстанда жок. Бул чистый баягы только баягы ошол футбольный команданы кармаш керек. А футбольный командадан тышкары бизде спорт клуб бар. Ал жерде бизде боксерлор бар, күрөшчүлөр бар, көркөм художественный гимнастикабыз бар, хоккей бар дегендей. Ошолордун баарын биз колдоп, тренерлерине, балдарына жанагындай стипендия. Бул спорт тармагына алып киргенде. Канча жанагындай мынакей 45 стадион салып бердик биз. Эмегечи, Кыргызстан боюнча мини футбольный стадион 45. Где-то 15-16 мечит эмесин салып бердик, медресе. Социальный проекттарды айтып атам да, благотворительный. А билимге канча биз кетирип атабыз, фонд, биздин Аскар Салымбековдун фонду, азыр аябай билим жагына биз көңүл буруп атабыз да. Азыр эле мынакей 7 облустук борбордо баягы биздин бизнес школаны ачып келдик. Азыр ошол жана цифровизация, IT технологиялар, робототехника деп, азыр цифровизация деп атабыз санарип. Жерлерде көбүс түшүнбөй атышпайбы? Жашы деле, карысы деле, эмне кандай кетет, кандай болот депчи. Аны ошону биз азыр өзүбүз окутуп күчүбүз менен мугалимдерди даярдап, ал жерге алып барып, ал жерден анан кийин помещение алып, ал жерден ошол иштерди билим боюнча кетип атат. Маданиятты дагы айтып койсок, жана эмелер, картинный галереялар бар. Мынакей 2 баланы мен окутуп атам. Бир баланы, бирөөнү тиги Маринка театрынан окуп келди. Улан Асамудинов деген тенор. Бул келечектеги биздин Кыргызстандан эмеси. Керим Турапова да. Көчө мынакей концерти болду. Көчө концерти болуп, ушунчалык баягы баланын талантына баардыгы кол коюп ушундай ынанышты да. Бул бала действительно аябай чоң талант да. Аны дагы өстүрүшүбүз керек. Маринка театрында 3 ай окуп келди. Эми дагы окутуш керек анычы. Азыр бир баланы биз баягы Булат Миңжылкыев окуган Милан Ласкала театрында оперное искусствого бас. Бизде бастар азыр жетишчиси болуп атат да, Булат Болот агайыбыздай баягы ырдаган ушунчалык үнү менен. Ошол жерде биз мынакей караколдон бала таап, азыр ошону окутуп атам 2 жылдан бери. Өзүмдүн каражатым менен. Ошондой нерселерге кете берет. Анан кийин биз баягы бизнести расширять этип атабыз. Башка тармактар бар. Ошол тармактарга ошондой баягы бизнесмендерге мына айтып коюшум керек. Аны бир эле тармак менен кете бербей, башка тармактарды да баягы жумуртканы ар кандай баягы немеге салыш керек да, корзиналарга, сеткаларга салыш керек. Бардык жумурткаңды бир жерге сеткага салып койсоң, билесиң, туурабы? Талкаланат дегендей. Ошон үчүн мындай көп, мынага профильный кылып караш керек. Бирок дагы бир айтышым, билген бизнесиңе кетсең туура болот да. Ана билбей, толук түшүнбөгөн бизнеске кирип алып, көбүнчөсү ошол жактан банкрот болуп калып атат да. Билген бизнес деген кандай, например? Ресторанный бизнес болсо, ошол идиш жуугандар, эмеден баштаган, снабженец болуп, базарга барып, продуктылар ташыган балдардан чыгат кийинчи. Ошолор анан кийин же болбосо тамак официант болуп иштеген. Ошондой ордон анан кийин чоң баягы ресторанный бизнес. Нөлдөн баштаган деп айтайын деп атам да.
ошо нөлдөн баштаган бизнес ошону түшүнгөн ошондон анан кийин майын чыгарып иштейт да кийин. Анан кээ бирлер ошо билбей эле жанагы официант дагы банкка кирип кетсе же банкир болсо тиги башка бир дагы эмесине кирип кетсе анан кийин баягы бизнес түшүнбөй баягы бизнес өзүнчө кыйроого учурап калышы мүмкүн да. Бир тармак менен кетиш керек экен. Бир тармакты билген тармагың менен кетсең, ошо туура. Эгер дагы айтарым, жана жаш университетти бүтүп алып, кандай кылабыз, кандай бизнес ачабыз деп элечи. Сразу бизнес ачам дегендер дагы мындай мен ойлойм да, бир тажрыйба алып алса, бир чоң компаниялардан иштеп, чоң компаниялардан тажрыйба алып, 3-4 жыл үйрөнүп, анан өзүлөр баягы атпачко сетип кеткен жакшы. Бизнести, конечно, бизнести башка бирөөгө иштегенден көрө өзүңдүн бизнесиң болсо, бул эң туура да. Өзүңө баягы өзүң кожоюн дегендей, өзүңдүн башың менен, колу бутуң менен дегендей, бүт аракетиңди жумшап, жакшы баягы эмелерди койсоң, максаттарды, ой максаттарды, бийик максаттарды. Анан ошого баягы талыкпай баягы кудукту ийне менен каскандай кетсең, анан кийин эмеге жетесиң баягы. Кеңештерге. Кийинки Сүйүндүкова деген замандаштан келген экен, сейф бизнесте иштейт деп уктук, иштегениңиз чынбы деп сураган экен бул жерде. Иштегенде аякта сейф бизнесте ал эме да, сетевой бизнес экен. Сетевой бизнестин мынакей Кытай фирмалары жүрөт, Европа, Америка жанагы БАДы деп коет го, жана БАДы деп коет. Андай эмелер көп эле болуп атпайбы? Жерде баягы сейф бизнести мен колдоп койгонум, ал жерде жалаң кыргыз балдар экен. Баягы башка Кытайда эмес, Түркүдө эмес, Орусуда эмес, Европасынан да эмес, бул кыргыз балдар түзгөн. Ошол жерде мынакей Бакыт деген бала түзүптүр, ал 15-14 жашынан баштап эле ошо жанагы сетевой бизнести өзү сатып жүрүткөн балаке жанагы. Анан ал өзү түзүп, ошо түрктөр менен ошо түрк завод салышыптыр Түркияда. Шампунь чыгарышат экен, атыр чыгарышат экен. Анан ошолорду баягы сатып, анан сетевой бизнес кылып. Анан биздин үйүбүздө студенттерим бар. Студенттер окуйт. Алар киришиптир. Анан алар келип, ата, сиз да кирбейсизби биздин командага деп, анан командасына мени киргизишти. Анан мен дагы ошол эмемди чыгарып, өзүмдүн үлүшүмдү чыгарып, азыр ошо шампуньдарын алдык, атырларын алдык. Анан ошентип анан кийин алардын баягы где-то 50 000 киши болдук дейт, азыр 60 000 киши болдук дейт. Анан ошондой сетевой бизнеси кетип атат. Кыргыз балдар экен, ошон үчүн колдоп, өзүбүздүн дагы сетевой бизнести колдоп коюш керек да. Анан алар ошол биздин Аскар Байкеде кирди деп сүрөткө түшүшүп, ошентип иш аракетин жасап атышат. Башка баягы мыйзам түрүндө, мыйзамдуу башка эле баягы иностранный компаниялар иштеп атпайбы сетевой. Тяньши, анан Худжоу деп топ жүрөт го Кытайдыкыда, ошондой болуп кирип, ошондой болуп иштеп атышат. Анан эми бул балдарга мен ийгилик каалайм, дагы бул жерден Бишкектен дагы завод ачабыз деп атышат. Өркүндө ошентип, ал жерде жүргөндөрдүн баардыгы ошол командага киргендер баягы чёрный касса сыяктуу да. Аналар да өзүлөрү баягы эмеге предпринимательский эмеге өтүп атат да, баягы втягиваться этип ошол бизнеске мындай кошулуп атышат да. Бул баягы бизнеске кирип кеткенине бир өзүнчө бир биринчи кадам десек да болот. Башталышы. Башталышы. Кийинки Токтоо үй деген замандаштан келген экен. Аскар Байке, саламатсызбы? Сиздин жердеш ийниңиз болом дейт. Сизге ийгиликтерди каалайм. Бир чети сизди өтө аяйм дейт. Бизнесиңизди уулдарыңызга өткөрүп берип өзүңүзгө салайын дейсизби? Учурда канча жаштасыз? Токтоо үй жердеш карындашыңыз дейт. Мен азыр 65-темин. Эми мен азыр бир топ мен азыр Дордойдун ассоциациясынын мен ардактуу эле президентимин азыр. Азыр ошо балдарга өткөрүп бергенмин. Ошол эми биздики семейный бизнес, ал дүйнөдө баардыгы ошол семейный бизнести өркүндөп өскөн да баягы. Жүздөгөн жылдардан бери эле келе атат семейный бизнес. Биздики да семейный бизнес. Агаларымдын балдары бар, алар да чоңоюп калды. Анан ошолорго баягы бөлүштүрүп, ар бирин эметип бергенмин. Мен азыр ардактуу президентимин. Анан бирок баягы мындай чоң, принципиальный вопросторго мындай кеңешимди берип, мындай кылгыла, тигиндей болгула деп айтып турам.
Жакшы, кийинки суроо Нургазы деген замандаштан келген. Аскар байке, саламатсызбы? Ишиңизде ийгиликтер болсун. Кыргыз элинин бактысына бар болуңуз дейт. Мамлекет үчүн салым кошуп, президент болоюн деген оюңуз барбы дейт. Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн мыкты бизнесмен керек окшойт дейт. Эми алдай биз 15-жылы эмгек партиясын түзүп ошол күйгөн жерим бар. Саясатка дагы ошол биртке эме болгонум, саясат бизге жарашпайт экен деген дагы ойго келген эмем бар, баягы позициям бар. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу бизнесте жүргөндөр, эгер бизнести жакшы жүргүзүп атса, ошо бизнесте жүргөн эле туура болот го. Жана өзүңүз айткандай эле. Ошол бизнесте туура болот го деген ойдомун да. Бизнести анан бизнес менен анан бийликке келип алганда да бийлик менен да бизнес жүргүзгөндө да болбойт да, туурабы? Мынакей баардыгыбыз көрүп атабыз, бизнес болбойт. Значит, эгер ал жерге барганга жараша бүт баарын бизнесиң баарын тышташың керек дагы, баш отуң менен баягы бүт калкты баягы адилеттүү, акыйкаттуу башкарганга эме болуш керек. Анан мен ойлойм, ошол бизнесмендер ошо бизнес менен эле өзүнүн жумушу менен, өзүнүн жана бизнеси менен мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошсо, мен ойлойм туура болот го депчи. А саясатчылар, баягы биздин элиталарыбыз, келген элиталарыбыз раз бүт мамлекеттин милдетин алгандан кийин ошол жерде башка элдерге каратып мындай калышпай, тең таймашып, баардык тармак жагынан экономика болобу, саясаты болобу, маданияты, искусство, спорту болобу, баардыгынан биз тең таймаш болуп, ушундай бир элита болуш керек да бизде. Кийинки Салтанат деген замандаш, Аскар байке, сизди студиядан көргөнүмө өтө кубанычтамын дейт. Мен Москвада 6 жыл иштеп келдим, андан кийин эмгектендим Москвада деген экен. Учурда Кыргызстандамын. Сиз менен кантип чогуу иштешсем болот? Менин максатым жаш кезимден бери сиз менен бир командада иштөө деген экен. Сизге кантип жолугуп бир командада иштей алам, мүмкүнчүлүк болобу дейт, Салтанат дейт. Мындай болуш керек. Бизде деп жазып алсаңар телефондо, мындай да, биздин жана фонд бар. Биз фонд аркылуу бүт жанагы резюмелерин карайбыз. Кайсы тармакта иштеген, кандай тарыхы бар, эмне проектлер бар, кандай бизнес пландары бар. Анан ошол жерден баягы экспертный баягы эме өткөрүшөт алар мындай. Жыйын өткөрүп, анан кийин баягы фильтрлайт да баягы. Жарайт, жарабайт дегенче. Анан Салтанат дагы берсин, фамилиясын айтып койсун, биз анан кийин мен өзүм дагы карап, кандай тармагында иш алып барат экен, анан кийин талдап, анан мен дагы жолукканга аракет жасайм. Сиздин телефонду биз аркылуу алса болот. Сиздердин кеңсенин телефону. Ошондой болсо. Жакшы, баракелде, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Өтө кубанычтабыз студиядан көргөнүбүзгө дегендей, жалпы кыргыз эли дегендей ушунчалык буга чейин суранып жүргөндөр өтө көп болгон болчу. Бар болуңуз, ишиңизде ийгиликтер болсун. Элеме сизге эркин микрофон. Бат эле бүтүп калды ушундай эле. Ия. Бүтүп калды. Убакыт ычкангыч. Азыр ушундай болот. Мына убакыт азыр 1 саатың 1 мүнөттөй өтүп атат. Бир жумаң болсо 1 саат 1 күндөй болуп атат. Бир айың болсо 1 жумадай, 1 жылың болсо 1 айдай болуп кеткен. Азыр ушунчалык убакыт эме да, убакыт ушунчалык байлык. Мен ушул кайрылып кетерим, ушу азыр мени угуп аткандарга, ушу убакытыбызды текке кетирбей, бекерге кетирбей, ушул өзүбүздүн баягы өзүбүздүн өнүгүүсү үчүн өзүбүздүн инсан катары. Биз өзгөрүлсөк, ар бирибиз өзгөрүлсөк, өлкө да өзгөрөт да. Анан кийин тиги болуп, тиги өкмөт тигиндей экен, анан бул мындай экен, анан депутат тигиндей экен дей берсекчи, биз депутаттарды өзүбүз шайлап атпайбыз. Ошончолук биз канчалык өзгөрүп, канчалык мына шайлоолорго баягы 1000 сомго сатылбай, жок, мына сатылбайм, мен мыктыны шайлайм деген адамдар болуп келгенде, анан кийин ошондо баягы биздин дагы жана депутаттарыбыз да өзгөрүлөт, мамлекетибиз да өзгөрүлөт дегендейчи. Ошол убакытты текке кетирбей өзгөрүүлөр болсун. Конструктивный, позитивный өзгөрүүлөр болсо, позитивдүү. Анан кийин биз дагы өлкөбүз дагы ошо позитивге мындай жолго түшөт, өнүгүүгө жолго түшөт дегендей. Ошон үчүн мен кайрыларым азыр убакыт ушунчалык учуп атат, убакытты
өтө мындай экономдуу карайлы, үнөмдүү карайлы. Жанагындай эле баягы той аштарда эле жанагындай 7 саат, 8 саат, 10 саат отура бербейли, кечке эле баягы кайталанган баягы тостторду сүйүлөп, жанагындай Кытайдын баягы бир арзан товардагы чапаттарды бири-бирибизге кийгизе бергенден алыс бололу. Өмүр өтүп атат. Ысырапчылыкка жол бербейли дегендей. Ушундай бир көп нерселерибиз бар ошол баягы бизге азыр мындай тоскоолдук болуп аткан. Нерселерден биз алысыраак болуп, тигилерге теңелип же болбосо тигилер мындай болот баягы, эл эмне дейт деген нерселерден баягы тышка баягы азыркы заманга жараша биз ошону өзүбүздү түзөшүбүз керек деген ойду айтат элем да. Ошон үчүн көп баягы тигил убактыбызды да ысырап кылбай, жанагы жүргөн турганыбызды да ысырап кылбай, ушундай бир прагматикалык жолго түшсөк деген кыргыз элинде чакырып кетет элем да. Баракелде, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу 1 саат аралыгында сизден биз гана эмес, жалпы көрүүчүлөрдүн арасынан дагы көбүнчө жаштардын суранычы менен келип отурасыз. Жаштардын арасында да ушунчалык көп сабак алды деген ойдобуз. Сизге терең ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү студиябыздын коногу кыргызга салымын кошуп келе жаткан инсаныбыз, жана ошондой эле кыргыз спортун, ошон ичинен футболду көтөрүп баягы өзү менен кошуп алып келе жаткан, жана ошондой эле кыргыз баягы бизнесинде дагы эң чоң орду бар коомдук ишмер Аскар Салымбеков болду. Биз сиздер менен кийинки шемби күнү дал ушул убакта амандашабыз. Эфир аркылуу амандашканча бар болуңуздар. Чыңгыз Айтматов ордосу комплексинин бардык үйлөрү заманбап, жогорку инфраструктура менен жабдылган. Бардык турак жай комплекстери борбордук жылытуу тутумуна кошулган жана газ менен камсыздалган. Квартираларда брондолгон эшиктер, добушсуз жүрүүчү лифттер жана видео домофондор бар. Балдардын оюну үчүн заманбап аянтча жана машиналарды токтотуучу ыңгайлуу жайлар каралган. KG Group курулуш компаниясы. Келечек бүгүн курулууда.